Автор Абдыкерим Муратов. Күн эжей. Аңгеме. Окуган Турсуналиева Назгүл. Жан баштап жата бербей, кир жууганга биржадан бирөөнү алып келбейсиңби? Кызматчыбыз айылга суранып кеткен. Бири отпускада. Аялы эми эле телевизордун пультун колго алган Медерге аткарабы, аткарбайбы дегендей, бирок ургаачылыкка салып буйра сүйлөдү. Мындайда Медер аялын чымын чакканчалык көрбөсө да, боорорудубу же жекшембилик зеригүүсүн бир аз болсо да унутайын деди. Айтор машинасынын ачкычын алып, спорт кийимчен сыртка жөнөдү. Түзүгүрөөгүн алып кел. Бир уурусун же бир алкашын жетелеп келбе. Аялы катар-катар темир эшиктерин шарактата жаап жатып, дагы бир жолу айтаарын айтып алды. Медердин жип машинасы шаардагы жумуш издөөчүлөрдүн көчөсүнө келгенде акырындап калды. Берки башында 4-5 эркек карта чаап жатышат. Акырындаган машина менен деле иши жок. Андан ары 10 чактысы үймөлөктөп турган экен. Баары жипке чуркап келди. Бу крутойлор акчаңды да бербейт деген бирөөнүн үнүн угду. Дагы бир үн рекет болуп жүрбөсүн дегендей болду. Медер машинасын акырын жылдыра берди. Эми топтошуп турган аялдарга жетти. Алар баары тартиптүү турду. Топтон бирөө гана суурулуп чыгып, Медерге жакын келди. Чоң жигит, сиз жумуш бересизби? Ооба, аялыма жардамдашып кир жуудурайын дедим эле. Жарайт, машинагабы, колгобу? Кир жуугуч жайга алып барып коем. Ошол жерде жуушат. Кыздар, речкада ойногонго. Аял ушинтип кайрылды эле, ар жакта тургандардын баары кол көтөрдү. Бирөөсү кол көтөргөндөрдү да карабай, жанагы башчысын да тоотуп койбой, түз эле жиптин арткы эшигин ачып, скамейкага отуруп алды. Көтөрүлгөн колдор да түштү. Аялдардын башчысы да ныпымын чукпады. Медер да аң-таң калып, тигил аялды тиктебей эле, бир күнгө канча аласыз? Деди, ушул жерде баасын бычып алгысы келип. Сага эмне? Акчаң жокпу? Менин баам баарынан кымбат. Айда тачкаңды. Медер машинасын акырын ордунан жылдырды. Анан ал унчукпай үйүңкөздөй айдады. Бир көчө өткөндөн кийин, токтот, башым сынып атат, аванс бер, деген артта турган аялдын өктөм үнү Медердин оюн бузду. Ал шаар четине элиталар үчүн куруп жаткан жүз үйдүн негедир кечигип жаткан себебин ойлоп келаткан. Жетекчилерин алмаштырсам, ордуна кимди коем деп башын катырып аткан. Кол алдында иштеген курулушчулардын баарын бир-бирден көз алдынан өткөрүү менен алаксып, артындагы жүргүнчүсүн унутуп да коюптур. Анын үстүнө машина минген шопуру бар. Бүгүн ага эс алууга уруксат берип, рулга өзү отура калган. Чочуп кетти. Жол четине чыгып унчукпай 100 сомдуктан бирди алып, арттагы аялга узатаары менен ал машинанын эшигин да жаппай чуркап кетти да, Баткенское вино деген челекке барып, кырлуу стакан менен бирди куйдуруп, анысын оозуна тигизери менен шыңгытты да, кандай ылдам кетсе, ошондой ылдам келип машинанын арткы орундугуна отурду. Жалаң жыпар жыттуу аба тазалагычтарды сээп жүргөн жиптин ичи коңурсук жыттанып, Медердин кускусу келип, желдеткичтерди иштетип, дезодорантты байкатпай чачып койду да, күзгүдөн арттагы аялды карады. Бети жайлоонун майлуу топурагындай күйгөн. Богокторуна тырыш эбаак изин салган. Кир көйнөктү эткел денесине илип алган ушул аялды күзгүдөн бир караары менен Медердин бүткөн бадани зырп этти. Негедир ага ушул турпат, ушул жүз тааныштай сезилди. Ким эле? Ким эле? Эстей албай атты. Бирок жакшы билчү, жакын таанышындай жүзүнө ысык көрүнө берди. Кайдан көрдүм эле? Ким эле? Тиг аял окшуп алды. Машинанын ичине кусуп жибербесин деп акырындап калды эле, аял «Айда!» деди. Үнү да тааныш. Өмүр бою өзүн коштоп, кулагында жаңырып жүргөндөй эле бул үн. Күзгүдөн дагы бир жолу уурдана тиктеди. Тааныды. Ошол. Ооба, ошол.
Азыр өлкөгө аты таанымал бизнесмен Медер анда айылда, орто мектепте, бүтүрүүчү класста окуйт. 1-сентябрь күнү директор алардын аты чыккан тентек классына бир мугалим кызды баштап келди. Аппак булуттай аппак көйнөкчөн, чырайлуу шыйрактарына байпак кийбей ачык калтырган. Ал жерлери балдардын баарына өзүнө жалт караткан. Катуураак үйлөп койсоң учуп кете тургандай дирилдеген назик жанды бул айылдын балдары ошондо биринчи көрүшү. Бул эжеиңердин аты Атыргүл. Быйыл университетти кызыл диплом менен бүтүрүп, биздин айылга мугалим болуп келди. Силерге астрономиядан сабак берет. Ошол эле кезде айылыбыз тоо башында жылдыздарга, айга, күнгө жакын болгондуктан эжеиңер асман телолоруна байкоо салып, илимий ишин жүргүзүп, кандидаттык диссертациясына материал топтоп, бул илим боюнча белгилүү окумуштуу болот. Директор жаңы эжеи менен окуучуларды ушинтип тааныштырып жатканда, тентек класстын тентектеринин айрымдары бырс күлүп ийсе, дагы бирөөлөрү тоолорду карап, асмандагы күндү карап, анан иймейген ийнеликтей ушул кызды карап, иштеринен кыйратаарсың дегендей мыскылдуу тиктешсе, бир-экөө жаңы кызга көзүн кысканга үлгүрүп да ийишти. Жаңы мугалим дароо эле сабак баштамак болуп, директор чыгып кетери менен журналды ачып, окуучулар менен таанышмак болду. Абдураимов. Журнал башындагы биринчи окуучунун фамилиясын калтырап титиреп араң айтты. Мындайда аты чыккан окуучу ордунан ыргып турушу керек болсо да, эч ким ордунан турбады. Абдураимов. Эжей дагы бир жолу пас үн менен акырын, журналдан көзүн албай, тизменин башын окуду. Кудай урган болот, дали ордунан козголбойт. Балдар баары аны карады. Мугалим айтканда туруш керек, деди жаңы эжей, балдар караган жакка тигилип. Бул жолу Абдураимов ушул болсо керек деп чын эле Болотко тигилип. Сиз мугалим белеңиз, деди Болот жай козголуп. Балдар күлүп жиберди. Жаңы мугалимдин кубакай жүзү кызарып, кызармак түгүл татарып, эч нерсе дей албай тизмени улантып кетпей узак турду. Медер күзгүдөн дагы бир жолу артындагы аялды уурдана тиктеди. Карарган бети кызыл юнугу угуп, чачтары апсайып, тиштери түшүптүр. Кийин Атыргүл эже менен Медерлердин классы ынак болуп кетти. Кайда барса ээрчишип жүрүшөт. Силер менин жандоочуларымсыңар. Мен күн болсом, силер ошол күндө айланган спутник, планеталарсыңар дечү эжеи. Ооба, ал эже күн болчу. Балдардын баары күн дешчү. Күн эжей келатат, дешчү. Күн эжейден 5 алдым, дешчү. Күн эже кимди сүйөт, дешчү. Күн эже. Медер кайрадан артындагы кир жугуч аялга көз сыкырын узатты. Күн эжейин күн күйгүзүп бүтүптүр. Күн эжейин ошондогу сөздөрү келди Медердин кулагына. Күн биз жашап жаткан жер планетасына эң жакын жылдыз болуп, күн системасынын уюлунда турат. Күндүн радиусу жердин экватордогу радиусунан 109 эсеге чоң, салмагы жерден 333 000 эсеге оор. Ошентип окутчу күн эжеи. Бир жолу күн эжеи алардын классын шаарга алып барган. Асмандагы жылдыздарга байкоо салабыз деп телескоп көрсөтүп жаткан. Балдар кыздар улам-улам бири-биринен талашып телескоптон асманды тигилип жаткан. Анан алар карашса эле күн эжеси бейтааныш жигит менен туруптур. Бүт мугалимдер айтмакчы, жинди класстын жинди балдары сүрүлүп барып, үнсүз сөзсүз жанагы жигитти тепкиге алып кеткен. Эртеси кайтып келатканда, күн эжелери көзүнөн жашын агызып келген. Балдардын баары башын салып унчуккан эмес. Кыздар гана ырдап жүрүп отурган. Дагы бир жолу күн эжеи буларды тоонун эң бийик чокусуна алып чыккан. Ошол жерден жылдыздарга кол сунган. Мына бул жылдыз Орион, мунусу алтын казык, мунусу үркөр, жетиген, бул жылат, бул жылбайт деп баарын көрүп чыгышкан. Дагы баягы Болот. Күн эже, ар бир жылдыз күн болсо, ар бир күндө жерлер болсо, ар бир жерде бирден болоттор болсо, ошолордун ар биринин сиздей күнү болсо, деп тамашалуу суроолорун жылдырган.
Бир мертебе терең аңга түшүп, эжейи балдарга күндүз күнү асмандагы жылдыздарды көрсөткөн. Күн эжеи ошондой эле. Булар үчүн күн сыяктуу көрүнчү. Балдардын баары аны тегеректеп жүрөр эле. Медер күзгүлдөн дагы бир жолу артындагы адамын карады. Баягы көз. Тааныш көз. Күн сыяктуу күлгөн көз. Башкасы жок. Күн эжеи жок. Көз турат. Светофор кызыл көзүн күйгүздү. Ушул кесилиште Медер оор машинасын акырын токтотту. Жөө жүргүнчүлөр жолду кесип өтө баштады. Машина токтоору менен артындагы аял эшикти шарт ачып, көчөнү кесип өтүп жаткан ошол адамдардын агымына аралашып кетти.